не деп баштайлы? Саламатсыңарбы достор. Бул биздин экинчи чыгарылыш эмнени үндөдүк рубрикабызда. Анан бүгүн эмне жөнүндө сүйлөгөнү унутабыз, Арслан? Нени? Биз эмнени баштадык? Биз Dota 2 ажыда арканы тасмасын кыргызчага которуп үн баштап чыктык. Биздин команда. Анан эмнеден башталды? Ким предлагать этти? Мен да, албетте мен да. Ооба, салам, мен атым Арстан, бул Жаныбек. Биз Рекелебеш тобунанбыз. Биз ар түрдүү тасмаларды, сериалдарды кыргызчага которуп үн баштайбыз. Эмнени үндөдүк номер 2. Эмнени үндөдүк? Бунусуна биз Dota 2-ни үндөдүк. Ажыда арканы сериал Netflix тарабынан тартылган. Арстан сунуштап калды бул сериалды эл которуп үн коштойлу деп. Бул Netflix тарабынан биринчи тартылган аниме түрүндө. Жок, Netflix өзү көптөн бери аниме тартат. Эми Dota стили, японский стилде. Жок, бар анда көп. Ошол үчүн мен өзүм да Dotаны ойногондугумдан сунуштап койдум. Кызык болсо керек депчи, биз алдын ала билген эмеспиз кандай чыгарынчы. Ооба, биз аябай ээрчип турдук, качан чыгат. Анан ошол датасынан эле уже 2 күн өткөндө уже котормосун бүтүрүп үндөп баштайбыз дегенбиз. Ойлогонбуз 1 ай ичинде эле бүтүрөбүз да. Ооба, өзүбүзгө ушундай максат койгонбуз, 1 айда бүтүрүп коебуз деп. Анан орто жолдо Арстан Венгрияга окууга тапшырам деп ошо кинода тартып калдык орто учурда. Анан ошол убакыт алып койду. Бирок бул биздин Рекелебеш командасынын тарыхындагы биринчи эң эле кыска мөөнөттө чыгарылган сериал, Ооба. Тезде чыгардык. 1,5 айда. Кайсы сериал болот, кайсы тасма болбосун, ошол чыккан күндөн баштап бир 5 күн азырынча максат. 5 күндө чыгарып, 5 күн бир жумада чыгарып коюу. Эми кыйын болот, бирок аракет кылып көрөбүз, ооба, сөзсүз. Кайсы жерде көрсө болот аны? Биз үн коштогон сериалды Рекелебеш сайтынан көрсөңүздөр болот. Ылдый жака шилтемесин калтырып коебуз. Анан Арстан бул сериалды үн коштоодогу процесстеги болгон окуялар жөнүндө дагы сүйлөп кетпейли? Макул, эмнени айтып кетели. Кастты кандай кылдык? Каст. Бүт бар менде да. Мен эми котормочу деле, звукорежиссер. Котормо мен айтканда эле бир жумада эле бүтүргөм. 8 серия, 40-25 мүнөттөн. Бирок эмне керек болуп калды? Буга чейин биз жаздырганда фильм серия болобу чоң да. Ар бир актерлор өзүнүн сөздөрүн да жаттап калыш кыйын да, эсте сактапчы. Не кандай бир жаңы эме тапканбыз ыкманы? Бул жакта деген биз кое баштадык аттарынчы. Ар бир текстке, ар бир Ким кайсы каарманды үндөйт? Ар бир репликасына атын коюп чыгыш керек. Ар бирисине. Бизде Тарочи деген бар, Нурайым, мисалы, Эрика деп же болбосо Чабалекей, Жанхаус, мисалы. Анан ал жактан биз жөн эле издейбиз. Анан ошо аты боюнчачы баарын выделять этебиз. Анан оңойлоштурат. Аябай оңойлоштурат. Бирок ага чейин да даярдык керек да. Ошол үчүн бир жумада бүткөн котормо дагы бир жумага созулуп кетти, анткени жазып чыгыш керек эле бар. Ондогондон кийинчи. Аны бул көрүп чыкканга эле тете да. 2 жума котормону даярдаган үчүн эле. Дагы бир жума запись, дагы бир жума обработка. Анан эң эле жакшы жери ошол коюлган аттар боюнча бат эле издеп, анан бизде программирование эң маанилүүсү кечир бөлүп койгон. Бир сөздү өткөрүп койбойбуз да. Кийин кайра чакыра берипчи, 1-2 сөз калып калган деп койчу деп. Эң маанилүүсү ошо баары көзөмөлдө, Ооба. Баары ушу келер күндө бүтөт да. Буга чейин болсо канча жаздырганбыз, 2-3 сөз калып калды деп кайра чакырып жүргөнбүз го барынчы бир-бирден. Программалык жөндөмүбүз дагы бар болгондуктан атайын Sublime Text деген атайын программисттердин программасы бар. Кыскасы бул техникалык жагы өтө көп айтпайт болушум керек. Жаңы тажрыйба, кыскача айтканда. Жаңы жол таптык. Монтаждык тизме даярдаганда бизге баарын жазып чыгуу кажети жок.
бизге убактысын оңойлой алабыз, айтчу сөзүн оңойлой алабыз ошол программа аркылуу. Copy-paste. Copy-paste. Анан биздин процесска алда канча көп ирет баттап калды да ушул нерсеге байланыштуу. Баарынын аттары жазылуу сайтта, баарын көргөзөбүз. 10 чакты адам катышкан оймуш. 10 чакты киши. Бүт сериал бул эң көп, эң чоң долбоорубуз болуп саналат да ошондо. Ал эми запись жөнүндө азыр бул жерде эмелер болот. Бэкстейджден кантип үн коштогонубуз турат. Бар да видеолор. Кошуп коебуз. Үн коштогон процесстин сөз бар эле, жараянын. Биринчи жолу. Атымдын өз мааниси бар. Мен эч кайсы уруштан качпайм. Мен сүрү сууктарды өлтүрөм. Адамдарды эмес, туура эмес. Мен эмесмин. Бул мен эмесмин. Эмне кылдым? Мен эмнемин? Акыл эсин жоготкон балапандар. Бул кадимки көрүнүш. Канча ажыдар күжүрмөнү карнында жалыны бар байыркы ажыдарды көргөндейсиң. Селеминенин уулдары. 1000 жыл мурун сүйкүмдүү кудайыбыз бузукуларды күмүштөнгөн токойдон айдаган. Ырайым кылып, аларга ай жарыгын жайып, алар менен тынчтыкты сактаган. Эми болсо, ал саткындар төңкөрүлүштү жасаганы турушат. Алар күмүштөнгөн токоюбузду басып алабыз деп турушат. Үй бүлөлөрүбүздү жок кылып, бүткүл дүйнөнү караңгылыкка калтырып, биз арам күчтөргө жолду бербейбиз. Биз караңгылыктагы жарыкпыз. Кара алжын ай ордени. Согушка! Айтчы, канча филоменаларың сенде болгон, канча адашкан жандарды кучагыңа алгансың, кийин түртүп жиберип, анткени сен аны сактаган жоксуң, атайлап сактабай койгонсуң. Коштогондо чарчадыңбы? Чарчадыңбы? Албетте да, албетте. Бул кадимки эле жумуш экен. Ойлойсуң анан бүгүн кошто оңойлуу окшойт деп, эмне болду? Микрофонду алдың айтып койдуң депчи. Бул өтө оор. Мурда анан бир чет аябай кубандырат, себеби бүткөндө куда кубандырат. Бүткөндө жыйынтыгын көргөндө аябай кубанасың. Продукт катары калат да кийинки келечекке, ошол себептен бул талыкпай эле кыла бериш керек. Анан эгер араңарда дагы мүмкүн биздин көрүүчүлөр кызыккан адамдар болсо, биздин катарга кошулсаңыздар болот. Ылдый жакка байланыш даректерибизди да калтырып коет. Табыш оңой эле да. Бүт шилтемелер ылдый жакта. Анан бир жыл созуп, жарым жыл созуп мурда кылчубуз. Азыркы учурда бир жарым айда уже чыгардык. Бул биз үчүн рекорд. Биздин оюбузча келечекте дагы андан да кыскараак мөөнөттө чыгарганга аракет кылып болушубуз керек, биз өнүгүп бара жатабыз, жаңы жолдордун ыкмаларын табып. Эми айтып койчу, сериал жактыбы, сен көрдүңбү? Сериал жакты, ачыгын айтсам мен аябай кубандым, аябай сыймыктандым. Бул нерсенин процессинде жүргөндөн кийин сен кийин өзүң тарткандай болуп калат экенсиң да. Сез каласың. Өзүң тартып салгансың эле, аябай кубанып элдин баарына превью анонсторун жасап жөнөтөтөсүң. Өзүңдүн тасмаң окшой эле калат экен да. Ошол себептен мага жакты. Кинопоискте анын баасы 7,2 ондончу. Оюңча бул жакшы. Ал ушундай баага татыктуу? Менин оюмча татыктуу болуш керек. Башында графикага көнүш оор болду кичине. Үзүлгөн сыяктуу болуп башталды, бирок бир аз арзан көнүп калат экенсиң. Көндүм, анан менин оюмча татыктуу. Анан бул сериал өтө көп тоскоолдук кылып мындай чоюлбайт. Көрүүчү үчүн. Көрсө болот. Көрсөң уланып кете берет, мындай жеңил да. Сен ушундай Dota 2-ни ойнобогон көрүүчүсүң да. Мен анткени ойноймун да. Чеке мага кызыктуу, анткени мен ушул фандомдо турам да. Ошон үчүн сенин оюң меникинен көрө маанилүүрөөк да. Анткени мен көрүп кое берем баары бирчи. Ошо сен ушу көп көрүүчүлөрүбүз көрбөсө керек, ойнобосо керек оюнучу.
ойногондорго албетте кызыктуу болот. Барычы алар ойношот да кармандарды биле, тааныйт. Алар үчүн кошумча түшүндүрүш керек. Бул ким, бул кайсы Дэвион депчи. Анан баса ушул жерде мен сурап кетейин дедим эле, сен жазып атпадың эле бир макала? Андан мурда үн коштогонбуз бир видеороликте, билесиңби? Кайсы? Кантип видео оюнду тасмага Соник кандай жакшы коштолгон, жакшы фильм катары. Ошонун үлгүсүндө, ооба. Ошо сенин оюңча кандай бул негизи оюн? Оюн, ооба, бирок Кантип кандай жасашыптыр фильмге өткөрүп? Эми жакшы, анткени көп кандай болгон эң башкы көйгөй видео оюнду кылганда сен эң башында эле биринчи фильминде эле бүт баарын үйүп коесуң да. Соник десечи, Соник, Knuckles, Shadow бүт баарын бир фильмге жыйыпчы. Бирок Соник фильм канткен, ал акырын жай баштаганда, мына бул Соник деп тааныштырып, бул ким, кандай эмеси, бүт баарын үйүп койгон жок да. Ооба, аркы тарыхын дагы берет, өзүнчө тарых. Фильмде каникидечи бир мынантип үймө эмес, бир бүт баарынчы фан база кылыпчы, фан сервис. Дотада мисалы ушундай кылды да. Мисалы Дота бул эмне баягы төбөлүк уруш да. Эми жакшылык менен жамандыктын өз Дота оюнучу, бирок бул андай эмес, ага чейинки окуялардан баштаган да. Дэвиондун эми эски өткөн чагынан Мирана менен кантип болгон бүт кармандарын кошуп койбой, Дотада 100 чакты карман. Алардан ошо 3-4төсү эле көрүнөт. Ушулардын окуясы. Ушул жагынан жакшы. Бул видеону көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Бул эмнени үндөдүктүн экинчи чыгарылышы болду. Анан биз ушуну менен коштошпойбуз, кийинки көрүшкөнчө дагы жаңы тасмаларды, сериалдарды чыгарып, мүмкүн биз кызыккан адамдардын көздөрүн кандай десем кубандырып турабыз, Ооба, сөзсүз дагы көп материал бар тартканга. Эмнени үндөдүк 10 выпускка жетет. Турабы? Бул тасманы кандай көрүш керек, ошол жөнүндө сунуштарың жок беле? Дота экенеби? Оюнчу катары мүмкүн жөнөкөй оюнчулар өзгөрүп коет, кызыгышат. Оюнча. СНГ ичинде жактуу көбүнө. Мисалы Польшада жакталсакчы, кандай чыгыш Европа жагынан эң көп жерде көрүшүптүр да, Netflix'течи. Орусия, СНГ анан ушу чыгыш Европа жагынан. Ушул жерде оюнчуларга абдан жакшы жерек. Ал эми сен айтып кеттиң, оюнчу эмес болсоң кандай көрсө болот? Түшүнүктүү болдубу сага? Кызыктуу эле болдубу? Оюнча түшүнүктүү болду го. Ал жөнүндө башында эле айтып кеттик, Бир нерсе тапса болот, өзү. Оюнчу эмес болсоң деле. Кызыксаңыздар ушу түшүп көрүп көрүңүздөр. Балким силерге анын жаап калат. Ошо? Кийинки көрүшкөнчө. Бай. Нормально там. Должно быть нормально. Буларсан айтмакчы. Да. Саламатсыңар достор. Менин атым Жанбек. Ой. Менин атым кандай эле? Биздин сериал. Биз өз тартканбыз, өз тартып чыктык. Бүт бар. Pre-production. Эми бизге монтажный лист, монтаждык кызмет токтогондорду Арганда актерлор, биздин өзүнүн тобустун актерлору, Эрке. Эрке. Болду. Продакшн. Кандай болот буга чейин? До сих пор. Самый большой проект до сих пор. Бул эмеге ляптырга акырында. Обломдо.